Достор, мен өмүрүмдө биринчи жолу грин картамды алып алып жумушка кетип бартам. Азыр айыс деп атат, анан сактыкта кордук жок дейт. Мына өмүрүмдө биринчи жолу грин картаны чөнтөккө салып алып жумушка бартам. Мурда мен телефонго эле тартып сүрөтү бар болчу. Карта жаныңда жүрүш керек дейт. Баарыңыздар картаңыздарды жаныңыздарга алып жүрүңүздөр, достор. Ассаламу алейкум, достор. Кандай турасыздар? Жумушка чыгып атабыз. Бүгүн 1-октябрь. Эртең мененки саат 9. Бир чакан видео тартып коеюн дегем. Эртең менен жаңы туруп атсам, телефонум чырылдап калды. Телефон чырылдап калып, бизди иштеген Ильяс байкем чалып калды. Алмаз, ушундай бир иш болуп атат, сага кабарлап коеюн дедим дейт. Эмне болду десем, 94-чү жолдон кетип бараткам дейт. Индиана штаты. Анан wait station бар экен, кирдим дейт, ачык экен. Кирсем, айыстар абдан көп экен дейт. Жолдун бул жагында дагы бир 20-30 айыс жүрөт дейт, мяганда дагы 20-30 айыс жүрөт дейт. Анан көптөгөн трактор токтотуп коюптур дейт. Тиякта бир 20дай, тиякта бир 20дай трак токтоп турат дейт. Мага да жакшы жашыл свет берип калды дейт. Анан видео сүрөткө тартканга да жетишпей калдым. Эртерээк чыгып кетиш керек болчу дейт. Действительно көрдүм дейт. Мен дагы көчөгөнө видеолор чыгарып айтпадым эле. Ким көрсө мага айтып койгулачы, видео же болсо сүрөткө тартып жиберип койгулачы, биз дагы айыстар кандай экенин көрүп коелу деп. Бүт бары мындай зыңкыйган здоровый балдар экен дейт. Айыстар анан бу кара маска кийип алыптыр да, көздөрүнүн баары ачык экен дейт. Могу тракторго токтогон тракторго келип эле, эки жагынан келип эле водительдер чыгарып эметип атат дейт. Анан азыркы учурда абайлаш керек болуп калды. Мен дагы ачык эле жашырбай айтып атпаймынбы? Биз 2-3 күн мурун биздин компанияда иштеген бир 4-5 балабыз келип трагын токтотту. Анан биз деле айтып атабыз да, эгерде өзүңүздөр коркуп атсаңыздар, үй бүлөңүздөр болсо, кичине убактылуу тракты токтото тургула деп. Анан көчөгүндө бекеринен айткан жокпуз да. Жанагы биздин компания драйверлер мурда келип 30%, анан 33% алчу да. Келсеңер сразу автоматически 33%, анан бир жумада жасаган, кросстон мурда 12% кармасак 10% кармайбыз депчи. Анан кээ бир мекендештер аны угуп алып ооздорун чоюп атпай, булар эптеп эле, бул компаниялар эптеп эле айдоочуларды кармаш керек, анткени өзлөрү көптөгөн тракторду алып койгон, ошолордон кутулуш керек деп. Андай эмес, достор. Биздин компанияда иштеген, көптөгөн компанияда иштеген айдоочулар өзлөрү көптөгөн тракторду алып коюшкан да. Ошолордон кутулуш керек убагында. Алар эгерде трак айдоочулары иштебей калса, ошолор өзлөрү алган трактан кутула албай калат. Өзлөрү жашаган квартирасын төлөй албай калат. Өзлөрү чоң үйлөр сатып алганда, айына 3000, 4000, 5000 төлөй турган үйлөрдү кутула албай калат. Тамак аш сатып алыш керек, кийим. Биякта расход чоң да, Америкада. Иштебей калсаң расход бат эле кууп жетип калат. Анан ошондо биз да түшүнүп атабыз да. Анан балдарга айтып атабыз, трактан кетсеңер убактылуу кеткиле. Анан жок дегенде бир таксиге иштегиле да. Таксиге иштеп, доставкада иштеп, үй бүлөнү багыш керек да, пейменттерди төлөп. Анан кээ бир мекендештер, көчөгөн бир 5-6 мекендеш менен сүйлөшсөм, бүт баары үйдө жатабыз дейт. Эмнеге таксиге чыкпай атасыңар, эмнеге доставкага чыкпай атасыңар десек, коркуп атабыз дейт. Улам бир слух чыгып атат дейт да. Непербилди кармап атыптыр, Шамбургка келишиптир, Аврора жүрүшөт дейт, бир казак баланы кармап кетти, кыргыз баланы кармап кетти дейт. Биз эми көрбөй элебиз, бирок болсо болуп аткандыр. Анан мен бүгүн Ильяс байкем чалып, ошентип айтып бергенде, Алмаз мен да билбей атам дейт. Мен да билбей атам эмне кылышты дейт. Иштеп жүрө берсемби, рисковать этип дейт. Же болбосо үйгө барып жатсамбы деп атам дейт. Анан ар бир адам өзү чечет да, иштейби, иштебейби. Арасында биздин мекендештин арасында грин картасы бар мекендештер абдан көп, гражданство алган мекендештерибиз көп. Хотя бы ошол мекендештерибизге жеңилдик болсун деп, жанагы биз ставкаларды ылдый түшүрүп, кээ бирөөнү өйдө көтөрүп атабыз. Мекендештерге жардам болсун ушундай оор акыбалда деп. Баардык нерсени баарын эле көрүп жатабыз, түшүнүп жатабыз. Анан мен азыр видеосун коюп берейин, жана мен видео тартып койгом. Кайсы Вестейшн, могу Мичиган көлүнүн ылдый жагында 94 өтөт, ошол жерде Вестейшн бар экен да, ошол жерден абайлаңыздар. Азыр көптөгөн мекендештер ойлонуп жатат. Рисковать этип иштесекпи же үйдү көздөй кетип калсакпы депчи. Эгерде үйгө жатып алсак, акча тыйын таба албай калабыз. Эгерде иштесек, бизди камап салса, үй бүлөбүз эмне болот деп атат. Анын баарын түшүнүп атабыз. Анан кээ бир мекендештер баягы жакшылап ойлонбой туруп эле ооз чойбош керек да. Анан траковый компаниялар мындай, траковый компаниялар мындай. Биз траковый компаниялар ар бир мекендешибиз үчүн, ар бир айдоочубуз үчүн жан тартабыз, күйөбүз.
Эгерде случайно кээ бирөө жазып атат, эгерде ошол айдоочуңар ошо айыстарга кармалып калса, силер адвокат жалдап чыгарганга жардам бересиңер деп. Конечно, жардам беребиз. Бирок биздин биздин компаниядан бир дагы бала антип кысымга алынып, кармалып, камалып андай болгон жок. Анан ошону угуп туруп анан кээ бир мекендештерибиз жумуштан кетип, убактылуу күтүп тура алып атпайбызбы? Бул политика. Бир чети мен ойлойм абдан туура эмес политика. Анткени деген Америка Кошмо Штаты эркин өлкө, свободная страна деп баары келип атышат да. Азыр кысым болуп атат, чынбы? Бул деген Мексикадан келеби, же кандай келет? Бул Американын баягы свободная страна, эркин өлкө деп келген да. Азыр кысым жүрүп атат. Сен иштеп жүрөсүң. Эмне айдоочу эмне бандитпи же бирдемени тонуп атабы? Үй бүлөсүн багайын, Американын экономикасын көтөрөйүн деп трагына отуруп, коюп иштеп жүрсө эле кармап. Бул абдан туура эмес нерсе да. Абдан туура эмес нерсе, достор. Закон менен эметип койсо болот да, бүтүрүп койсо болот. Азыр өзүңүздөр билгендей, көчөгүн дагы Азамат иним сүйлөдү. Жанагы Тессидел мектебин ачкан Азамат иним сүйлөдү. Мен дагы коюп койдум өзүмдүн стористериме. Ал айтып атат, биз траковый мектептер азыркы учурда кимдин грин картасы болсо, кимдин гражданствосы болсо, ошол кишилерди окутуп, экзамен тапшыртып жатабыз дейт. СДЛ алып атышат дейт. Эгерде грин картаң жок болсо, азыр ДМВга барып экзамен тапшырайын, мен трак айдайм десең, жолотпой калды такыр. Азыр көптөгөн мекендештерибиз кандай иштеп жатат? Жанагы убактылуу расчейн на работу алып ашкан, чынбы? 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык расчейн на работу алып аткан. Ошолордун сроктору түгөнүп атат, кээ бирөөнүкүчү. А мурда кандай кылчу элек? Жаңы расчейн на работу алып туруп, ДМВга барып туруп, правабызды узартып алчубуз. Эгерде азыр жаңы расчейн на работаны алып туруп, 5 жылдык, 3 жылдык болсун, 1 жылдык болсун, ДМВга барып туруп узартайын десеңер, бербейт атат. Ошол СДЛ праваңардын ордуна эми силерге жөнөкөй машина айдай турган праваны берип коет. Силер бүттү деген сөз да. Эми бул убактылуу нерсе го деп ойлойм да. Бирок убактылуу нерсе болсо дагы Трамп азыр дагы 3 жыл отурат. 3 жыл эмес, бул деген бир 3 жума эле керек. Даже 3 күн керек да. Бушайманды чыгарып койгонгочу ошентип атат да. Не дейбиз эми? Алла Таала карап турат. Алла Таалага карап турат. Баары Алладан. Эми Аллага шүгүрчүлүк келтирип эле кээ бирөө рисковать этем дегендер рисковать эткиле, үйдө отурам дегендер үйгө отургула. Бирок самый главный баягы пейменттер артыңардан кууп жетип, үйдү төлөй албай калдым, трагымды төлөй албай калдым деген сөз жайылып кетсе абдан жаман болот да. Ошон үчүн кээ бир мекендештер рисковать этип иштеп жүрөт, кээ бир мекендештер үйдө отурат. Көрөбүз эми эмне болот экен. Баарыбыз үмүт менен жашайбыз да. Үмүт менен жашайбыз. Биздин азыр траковый компаниядан дагы көптөгөн балдар кетиши мүмкүн. Башка компаниялар, чоң компаниялардан, например, 300, 400, 500 траковый компаниядан кетип атат деп угуп атабыз. 30тан, 40тан, 50дөн, 100дөн балдар кетип атат деп угуп атабыз. Эми алар дагы коркуу сезими менен кетип атат да. Камап койсо, меники тиякта камагандан кийин до выяснения деп 1 ай камап койсо, 2 ай камап койсо, үй бүлөм эмне болот, балдарым эмне болот деп коркунуч менен кетип атат да. Биз кетпегиле деген жокпуз. Биздин компаниядагы балдарга да айтып атабыз да, коркунуч сезими болобу, тракты токтоткула, үйгө барып башка жумуштарда иштегиле. Эгерде иштейм деген, рисковать этем деген балдар үчүн биз көтөрүп берип атабыз. Грин картасы бар, гражданствосы барлар, кой биз иштейли деген балдарга кичине азыркы оор учурда кичине жардам берели деген мааниде кээ бир пейменттерди ылдыйлатып, кээ бирөөнүн бир жумадагы гросту 12 эмес 10% кармап атабыз, эме кылып атабыз. Мекендештерге жардам болсун деп. Анан ар кандай мекендештер бар, 5 кол тең эмес да. Бая сүйлөйм дегендер сүйлөй берет, оозду көптүрүпчү. Ошон үчүн мекендештер абайлайлы. Мен деген ошо Ильяс байкем чалган үчүн абдан ынандым. Здоровый айстар подряд келип трактарды токтотуп, уже айдоочулардын жерге түшүрүп атат дейт да. Анан мага да жакшы, жашыл свет күйүп чыгып кетип калдым, алмаз. Азыр жүгүмдү таштап коюп ойлоном дейт да. Иштейм же үйгө барып күтүп туруш керекпи депчи. Канчалык сактанба, даже керек болсо айстар үйдөн келип салып кетет. Кээ бирлер айтып атпайбы, үйгө жашынып отуруп туралы депчи. Керек болсо, үйгө келип туруп салып кетет да. Ошон үчүн баары Алладан. Аллага шүгүрчүлүк кылып туралы. Азыр мен деген видеону коюп берем. Waystation'ın кайсыл жерде жайгашкан 94төн өтүп калсаңыздар, абайлаңыздар достор. Ийгилик
аманчылык, башчылык, токчулук бул күндөрдө өтөт достор. Бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт достор. Азыр мен сиздерге айыстар турган wait station'ды көрсөтүп коеюн. Ушул жерде бир 20га жакын айыстар тракторду катары менен токтотуп текшерип атат деп Ильяс байкем айтты. Бул көрдүңүздөрбү? Мичиган көлүнүн ылдый жагындагы Индианада 94-чү жолдогу wait station экен. Достор, мен атайын Ильяс байкеме чалдым. Азыр сиздерге дагы мына телефон менен кыскача айтып берсин. Ильяс байке. Ильяс байке, кандайсыз? Жана wait station жөнүндө айтып бербейсизби? Wait station жөнүндө кирип баратасыз. Анан эмне болду? Мен бүгүн эртемен 5-те үйдөн чыкканмын, эмеденчи, Элзин жактан. Анан Индиананы көздөйт. 94 менен барып 20-чы хайвейге бурушум керек болчу. Анан жанагы 94 менен келатканда 80ге 10го чыгып кетет. 16-чы экзиттен. Биз түз кетебиз. Түз баратканда 94-тө бир канча 5 майл жүрдүм окшойт, же 10 майл. Ушу жүргөндө эки тарабында эме турат. West Station турат, ошол жерде анан азыр мен мына перекресткадан эме болуп калдым, азыр өтүп алайынчы. West Station турат экен, анан мага алдында эки трак кирип кетти, мага зеленый берип калды да. Мен түз өтүп кеттим. Түз өтүп баратып, карап коюнча обычно карайсың го, West Station'дан жок. Ооба. Карасам, баягы эмеде таразыда турган трак жылбай атат да, мен алыстан көрүп атам. Өтүп кетишти, жылбады. Мен тушуна келгенде карасам, биринчиде дагы экинчи трак жанагы ошол интернетте көргөндөй өтө здоровый эмелер, кара маскачан. Сүйлөшүп атышат. Мен колуну кармап, кайрып кеткен көргөн жокмун анчы. Просто сүйлөшүп атат. Сүйлөшүп атышат. Бирок ошол эле көрүнүш жолдун сол тарабында да болуп атат да. Экинчи тарабында да, эки жагында да, экинчи West Station'да болду. Анан мен экинчи West Station, мен тарабындагы да эки бокс трактын полис мигающий турган. Турдум, мен ушу телефонду алып тартканга жетишпей калдым да, ошону мен балдарга эскертип коеюн деп сага биринчи жолу чалып айттым сразу эле. Сиз деген айтпадыңызбы? Ошо балдар мен где-то бир 20га жакын айыстар жүрөт дедиңиз, 20га жакын маскачандар. 20 деп айта албайм, мен нардактарда жүрөт, 4-өөнү точно көрдүм. Мен 20 трак деп айттым окшойт. 20дай трак тизилип турат. 20 трак тизилип турат, эки жакта тең. West Station'ын үстүндөгү трак жылбай турганына таң калдым да. Анан эмнеге жылбай турат деп карасам, теги менен сүйлөшүп атышты. Документин сурап атабы билбейм. Бирок жүрөк түштү, чынымды айтсам. Эме Facebook'та, Instagram'да көргөн эмени мен өз көзүм менен через лобовой көрдүм да. Мен деген көчөгөнү суранбадым беле. Эгерде ошондойлор көрүп калсаңар, видеого тартып, сөткө тартып мага жибересиңерби депчи. Бирок силер жетишпей калган турбайсыңарбы? Жетишпей калдым, катып бараттым эле. Ал жерде 65-60 менен кетип атасың анан. Мен эми андай эме ойлободум да, так телефон даярдап турмак экен. Ошол көрдүм азыр. Эмеге пикапка жеттим, азыр трейлерим чечип атам. Балдар ойлагыла, ошол жерде турат экен. Анан бүгүн бир баладан уктум, бүгүн эме башталат депчи. Текшерүү башталат деп. Ошол эмеси маалымат такташ керек. Бүгүн эң катуу текшерүү 2 жумага чоюлат деп уктум, бир бала Самат деген инем. Катуу текшерет деп. Мен азыр мекендештерге айтканда туура эмес информация берип алып турмун. Мен айткам да, аякта бир 20га жакын айыстар жүрөт деп. Көрсө деген 20 трак бул жакта тизилип турат, 20 трак кийинки West Station'да тизилип турат. Анан ошолорду баягы тиги West Station'да 4-5 киши, тиякта 4-5 айыс текшерип аткан турбайбы, чынбы? Анан бокс трактын артында эки бокс трактын артында полистин машинеси мигать этип турган анан. Ошонго жетиштим да, ал жерде шулда 65 миль час менен өтүп кетесиң го. Жакшы. Ошондой. Ойлагыла, ийгилик. Мен жеттим пикапка. Мээңиздер. Азыр эми
Жақсы, мақсат. Барбарға игілік ойлағылар. Жақсы, Жақсы. чоң рахмат. Достор, өзүңүздөр уктуңуздар, мен Ильяс байкеме дагы чалып, тастыктап бердим. Вестейшнга кирдим дейт, жашыл свет берди дейт, мен өтүп кеттим дейт. Бирок астындагы 2 тракты киргизди дейт. Бул вестейшнде 20га жакын трак токтоп турат дейт. Бул вестейшнде 20га жакын трак токтоп турат дейт. Бирок айыстар мен 20да угуп калгам жана. Туура эмес экен. Тиякта дагы бир 4-5 айыз, бул вестейшнде дагы 4-5 айыз. Кара маскачан экен дейт, көздөр эле көрүнөт дейт, здоровый балдар экен дейт. Трактарды токтотуп, документтерин сурап текшерип атышат дейт. Ошон үчүн абайлаңыздар, азыр Ильяс байкем дагы ойлоном дейт. Ушу жүктү таштап коюп, иштесемби, иштебесемби ойлоном деп атат. Жолдо жүргөн мекендештер абайлаңыздар.